Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каттоочулар. Фармация илиминин кандидаты Шайлообек Үркүнбаев негиздеген Сеномед клиникасынын урологу болуп эмгектенем. Атым Азат. Бүгүн сиздерге биздин ошо пациентибиздин жакшы жаңылыктары жөнүндө кичине бөлүшкүбүз келип турат. Бизге пациент келди эле ошо где-то бир ай мурун балалуу болуу көйгөйү менен. Спермограммасы, жыйынтыктары өтө начар эле. Ошо биздин ошо диагностиканын негизинде, дарылоонун негизинде бүгүнкү күндө ошо цифралар аябай жакшы болуп көргөзүлүп турат. Кыскараак айта кетсем, сперматозоиддордун количествосу общий 32 миллион болчу, лечениядан кийин 78 миллионго чейин көтөрүлдү. Эң негизгиси пациенттин ошо сперматозоиддордун өлүктөрү абдан көп болчу, тирүүлөр ошондо 5% түзчү. Бүгүнкү күндө ошо лечениядан кийин 44%ке чейин көтөрүлгөнгө мүмкүнчүлүк болду. Ошо менен чогуу көптөгөн показательдер абдан көтөрүлдү. Мисалы айта кетсек, морфология деп коет, ошо 39%ке көтөрүлдү. Морфология деген бул ошо уруктуктун түзүлүшү жөнүндө кеп болуп атат. Мурда ошол өтө начар болгондуктан даже морфологиясын аныктаганга да мүмкүнчүлүк жок болчу тилекке каршы. Ошол анализдер жөнүндө ошо экраныңыздарга көргөзүп кыпчып коебуз. Ошо пациентке дагы бир-эки сөз бермекчибиз, өзү дагы кичине сөздөр бар эли. Саламатсыздарбы? Биз ушу жакындарыбыздан угуп, ушу Сеномед клиникасына кайрылдык эле. Ушу үйлөнүп, балалуу болбой жүргөнбүз. Балалуу болбой жүрүп, ушу алгачкы кайрылганда уруктугубуздун саны аябай аз көрсөткөн, 4%. Анан кийин ошол жерде кызматкерлер ушу бизди дарылап, анан кийин бир айдан кийин келдик. Кудай буюрса жакшы. 44%ке көтөрүлүптүр уруктуктун тирүүсү. Жакшы. Биринчиси Кудайдан деп коет, экинчиси ушул жерде кызматкерлерден. Сиздерге да чоң рахмат ушул жерде иштеп аткан. Себепкер болуп атасыздар сиздер. Ушинтип ишиңиздерге ийгилик, сиздерге чоң рахмат.